Жаңы көпүрөнүн ачылышы кыргыз-тажик жарандарынын туугандык, соода-саттык жана социалдык байланышында мааниси чоң. Мындан ары эки улут бири-бирине кайрадан каттай алышат. Ачылыш аземине эки өлкөнүн облустарынын жетекчилери катышып, жергиликтүү тургундарды куттукташты. Действительно, данный мост Чындыгында эле бул көпүрөнү биз достук көпүрөсү деп айта алабыз жана атай да алабыз. Анткени бул көпүрө эки улуу элди байланыштырып турат. Биз билебиз, кыргыз жана тажик элдери кылымдарды карыткан элдер. Этот мост, который мы называем мостом дружбы. Достук көпүрөсү биздин чек аралаш аймакта жашаган элдерибиздин ар тараптуу карым-катнашын бекемдейт. Бул аймактар достуктун, ынтымактын жана кызматташтыктын символу боло аларына ынандым. Сөз болуп жаткан көпүрө мындан 2 жыл мурда эскилиги жеткенден жараксыз болуп калган. Такталбаган аймакта жайгашкандыктан бир тараптуу калыбына келтирүүгө мүмкүн болгон жок. Ошол себептүү эки тараптуу макулдашуунун жыйынтыгында гана бул аракеттер ишке ашты. 17-жыл күз айларында кулап калды, бузулуп, эскилиги жеткендиктен анан ошо бойдон мына Тажикстан менен сүйлөшүп жатып, эки мамлекеттин ортосунда Ленинамат облусунун Гафуров району менен Лейлек районунун Кулундай өкмөтүн бириктирип турган көпүрө болгондуктан эки мамлекеттин аралыгында сүйлөшүүлөр жүрүп 50-50% деп отуруп куруу бүттүк. Бул курулушка жалпысынан проект смета документтер түзүлүп 4 миллион 800 миңдик жумуш аткарылды. Көпүрө калыбына келтирилгенге чейинки аралыкта эки өлкөнүн жарандарынын карым-катнашы дээрлик үзүлүп калган. Айрыкча туугандык байланыштарда бири-бирине барып келүүсү түйшүктөрдү жаратчу. Мындан ары мурдагыдай мамиле кайрадан жанданат дешет тургундар. Хамамыз бир ака-укада. Баарыбыз бир агайыны элек. Бул көпүрө бузулгандан бери жол жоктугунан барып келүүбүз үзүлүп, карым-катнашыбыз солгундап кетти. Мындан ары эми тоскоолдуксуз барып келип турабыз. Мурдагыдай достугубуз, эки элдин ынтымагы дагы бекемдейт. Бул көпүрө биз үчүн ата-бабаларыбыздан бери келаткан улуу көпүрө деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө өтө жакшы маанай болуп атат. Бул биз үчүн өтө чоң бир майрам десек болот. Себеби биз эки улуттун ортосундагы ынтымак менен биргеликте, биз соодабыз, ушул биздин Тажикстан менен биргеликте, базарыбыз биргеликте. Ошондуктан бүгүнкү ачылыш биз үчүн өтө чоң бир жакшы маанайда ойлойбуз. Интернационал жана Тажикстандын Овчу Калача айылынын тургундарынын соода-саттык мамилеси да бышык. Тажик жарандары негизинен жашылча жемиш сатып алышса, кыргыздар Тажикстандын аймагынан курулуш материалдарын жана турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды сатып алышат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазаит уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.